ел жөн эле калбайт, кайдыгер болуп отуруп калбайт үйлөрүндө. Сиздердин амалыңыздар бизге белгилүү болуп калды. Эптеп бийликти сактап калыш деген максатта гана көрүнгөн, башы көрүнүп калган жигиттерибизди, кыздарыбызды кыйнап атасыздар. Бул ак эйлет сынбайт, эч качан аларды сындыра албайсыңар. Ушунча эл колдоп турганда андай жигиттерибиз, кыздарыбыз сынбайт. Бул биринчиси. Буну менен бийликти сакташ өтө кыйын. Жалаң достор чогулуп алып, бүт компания түзүп мындайча алганда, орусча айтканда. Ошо компанияңар баарыңар ыдырап түшөсүздөр. Жан жокөрлөрүңөр силерди аңга түртөт. Мына Акылбек Жапаров деген илгертен бери 30 жылдан бери бийликте келет. Ушул кишинин тили менен болуп атсаңыздар керек деп ойлойм. Себеп дегенде ушул эч качан эч жака кыйшайбастан эле келет. Канча падышанын башын жеди. Жеп өлүп кеткен жокко, калалап кетишти. Мына эми азырда сиздердин деле астыңарды уже аңгылып көөлөп койду булар. Ошондон кылт этсеңер эле жарга түшөсүздөр. Эки жагыңарды жакшылап караңыздар. Мисалы үчүн бийлик сакташ андай эмес. Эл бекеринен толкуган жок, элди толкутуп атасыздар. Эл менен мындайча айтканда азылдашпагыла. Мен бир эле Куршабай эли, бир эле өзгөн элин чакырбайм. 7 тууганды. Кайдыгер эмес элдерди. Бүтүн Кыргызстан боюнча элди чакырам мен. Себеп дегенде келечегибиз биздин. Мына бүгүн Кемпироватты сөз болуп атат, Орто Токой сөз болуп атат, Төө Моюн сөз болуп атат. Биздин мына Баткен эң орчундуу маселебиз Баткен болуп атат. Ошо жака колуңарды созуп, сууңарды артып атасыңар. Эл бербейт силерге, эч качан бербейбиз. Тура элдер. Бербейбиз. Анан ойлогула, андан кийин очередь каяка барат? Таласка барат. Иштанберди деген алтын кени бар, ал жерге барат. Жетим тоого барат акырын. Бүт Кыргызстан эң чоң байлык ошо жетим тоодо турат. Кумтөрдөн кийин эле. Кумтөрдө айтып атасыздар, Кыргызстанга өттү, Кыргызстан башкарып атат деп. Кыргызстан башкарган менен кыргыз элине бир тыйын түшө элек. Кана фактысы, кана документи жарыя кылгыла. Биз көрөйлүк ошону. Эгер кыргыздыкы болсо, мен барам, менин колума карматкылачы, мен элди тынчытып берейин анда. Эч качан аны көрсөтө албайсыңар. Себеби бул ишиңердин баары ошол жерде жатат. Кумтөрдөн башталган. Садыр Нуркожоевич, сиз түрмөдө жатканда мен биринчи болуп защитник болуп чыкканмын сизге. Бүт бардык элдин эмете ушул киши ушунун айынан жатты деп көрсө сиздин оюңуз такыр башка экен. Чыгып бир түндө өзгөрдүңүз. Реабилитация болгон жоксуз. Бир түндө акталып чыктыңыз. Анан кандай биздин азамат жигиттерибиз эч кандай күнөөсү жок акталбай жатат. Кандай себеп бар ушуга? Ушунун себебин элге жарыя кылып көрсөтүңүз. Биз 18-inde дагы талап кылабыз. Эгер анда да макул болсоңуз, эл сел деген сөз болот. Биз бийликти басабыз деген эч кандай оюбуз жок. Эч качан баспайбыз. Эсиңер барда этеңерди жапкыла. Бул эл менен ойношпогула. Ел шайлаган силерди баарыңарды ошол жерде отурган бир Зулушев мырза, мен сизге айрыкча кайрылам. Каалаган адамыңызды сөмөңүз менен көрсөтүп, камагына деп кой, өзүңүз бир жака качып кетип, эл жыйынындагы депутаттарга барып, өзүңүз айтпайсызбы, мындай күнөө кылды эле. Анан кийин камайлы деп туруп. Эмне себептен акырын кагаз жылдырып коюп туруп анан отурасыз кабинетиңизде? Бул туура эмес. Урайымка боштондук, жолдоштор. Боштондук. Daha bir жолу боштондук. Рахмат.